Президент бул жолу жергиликтүү Вечерний Бишкек интернет басылмасына маек курган. Журналист адегенде эле Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын депутаттары Адахан Мадумаров менен Орозайым Нарматованын суракка чакырылышы боюнча суроо узаткан. Мадумаров Коопсуздук кеңешинин катчысы болуп турган учурда коңшу Тажикстанга ижарага берилген жерге тиешеси бар делип, ал эми Нарматованын азыркы колдонуудагы диплому жасалма деп шектелип жатканы боюнча суракка чакырылган. Катуу айтсам, кечирип койгула. Экөөнүн тең беттери калың экен. Кыргызда кыз боосуп, энесин коркутат деген сөз бар. Өздөрү кылмыш кылып коюшуп, анан эмнеге камчы экөөбүздү коркутушат? Же 2009-жылы Мадумаровду камчы экөөбүз колунан жетелеп барып жер бердирдикпи? Же 2013-жылы Жамуудан Орозайымга камчы экөөбүз жасалма диплом алып бердикпи? Колуң менен кылганды мойнуң менен тарт дейт Кыргызда. Коррупция жана башка темаларда элге акыл үйрөтөрдөн мурда өзүң таза болушуң керек эле. Мадумаров суракка эмне үчүн азыркы учурда чакырылып жатканы боюнча суроо узатылды. Биринчиден, Адахан Мадумаровдун кол койгон протоколун мен Тажикстанга барганда билдим. Алар протоколду бетиме такап, 4 көчө боюнча маселе 12 жыл мурда протокол менен бекиген. Ал жерди силер 49 жылга аренда калгансыңар. 37 жылдан кийин узартып беришибиз мүмкүн же жабабыз. Ал тилкеге кайрылып келбейбиз. Башка жерлерди протоколдоштурганды уланталы дешти. Негизи ар бир талаш жер эки тараптын макулдугу менен протоколго кол коюлуп чечилет. Эгер бир тарабы туура эмес болуп калды десе, анда кайрадан олтуруп эки жактын тең макулдугу менен ал протокол жокко чыгарылып, башка протокол кабыл алынат. Азыр Мадумаровдун протоколу күчүндө турат. Президенттин айтымында бул документтерге Адахан Мадумаровдун кол койгонго укугу жок болчу. Андыктан Тажикстандагы сүйлөшүүлөрдө Садыр Жапаров аталган протоколду жокко чыгарып, 4 көчөнү кайра карап чыгуу демилгесин көтөргөн. Себеби эки өлкөнүн ортосундагы делимитация, демаркация маселелери өкмөттүн, парламенттин, президенттердин ортосунда гана жүрөт. Мадумаров ал кезде болгону Коопсуздук кеңешинин катчысы болчу. Ал эми саясатчы азыр ар кандай шылтоолорду айтып, жоопкерчиликтен качып жатат деп белгилеген президент. Бул протокол менен Лейлек району толук анклав болуп калып жатса, кантип 4 көчө биздин пайдабызга чечилет? Маңкурт болуп калган эле бир кыргызстандык айтып чыкпаса, эс акылы ордунда болгон кыргыз жараны эч качан антпейт. 4 көчө менен анын айлана тегереги толук биздин жер болгон. Ал жерди берип коюу бул кылымдар бою кечирилгис чыккынчылык кылдыңбы, жооп бер. Качанга чейин артымда колдоочуларым бар, алар мени жооп берүүдөн коргоп калат деп каалаган ишин жасап жүрө берет. Мындай көрүнүш улана берсе, эзели оңолбойбуз. Эртең дагы бир популист саясатчы чыгат да, артымда элим бар деп элдин ишенимин өзүнүн жеке кызыкчылыгына колдонуп, каалаганын кылып, мамлекеттин элдин кызыкчылыгын сатып жыргап жүрө берет. Андыктан ким гана болбосун колу менен жасаганды мойну менен тартышы керек. Президент мурдагыдай жоопкерчиликтен кутулуп кетүү болбой турганын эскерткен. Мен бир дагы оппозициячыны кама же бошот деп айта албайм. Азыр система иштеп жатат. Ар бир орган өз ишин кылып жатышат. Кылмыш ишин таптыбы тергөөгө алышат. Эгер тергөөгө албай койсо, жашырган үчүн өздөрү жооп беришет. Билип туруп эмне үчүн тергөөгө алган эмессиң деген сурак болот. Азыр система жана мыйзамдар ушундай. Мурдагыдай депутат экен, министр экен деп коркуп отурушпайт. Керек болсо тергөө же сот иштерине тиешеси болсо, президент дагы барып сурак бериши керек. Кол тийбестигим бар деген түшүнүктөн кетели. Антпесек жер сатуулар, коррупциялык көрүнүштөр улана берет. Ошентип барып мамлекетибиз жок болуп кетиши толук мүмкүн. Ошондуктан артыбызда өсүп келе жаткан жаштарга сабак болсун. Кылмыш кылдыңбы, жооп бер. Ошондой эле Садыр Жапаров Нарматованын диплому тууралуу айтып, анын жасалма экени боюнча бир нече арыздар бар экенин билдирген. Буга чейин шайлоо өнөктүгү башталып кеткенине байланыштуу тергелбей калган иштердин баардыгы аягына чыгарылмакчы. Самат Асипов, Азамат Жапаков, Ала Тоо 24.